Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу менен тааныштырайын. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти, маданияттын мыкты кызматкери, биздин сүйүктүү ырчы Аскат Мусабеков. Көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Рахмат, кош болдук. Жакында үлпөт тоюңуздар болду. Той күнү айтылган бардык каалоо тилектер орундалсын дейбиз. Жана сиздерге эки дүйнөнүн бактылуулугун каалайбыз. Негизи сиздин көптөгөн ырларыңыз өтө маанилүү жана маңыздуу. Ыр тандоодо кимдир бирөө менен кеңешесизби же өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүз ошондой маанилүү, маңыздуу ырларга талпынабы? Абдан жакшы суроо. Баягы улуттук консерваторияда окуп жүргөн кезде биз профессор Улук Мырзаполотовдун колунда тарбияландым мен. Анан агай дайыма айтат эле, бул силердин ырдаганыңар өзүнчө, бирок келечекте силер ар бириңер өзүңөрдүн жолуңарды таап, өзүңөрдүн жолуңар менен арыңарды чаап, өзүңөрдүн жолуңар менен кетесиңер. Ырчы үчүн бул репертуар тандоо өтө маанилүү нерсе. Баягы бул нерседен жаңылганды кечирбейт деп коет эле да. Ансарындай репертуар тандоодо өтө кылдат мамиле кылып, өтө кылдат ой жүгүртүп, жети өлчөп биргескен бул биздин жеке менин ушундай бир адатымда болуп калды десем болот. Анан кийин негизи эле бул ырчынын өзүнүн кулк мүнөзү же болбосо кругозору дейбизби, ой жүгүртүүсү дейбизби, ички дүйнөсү бул ошо өзүнүн ырдап жаткан репертуарын тандоого түздөн түз чагылышып турат да. Ошол себептен мен биринчиден албетте Кудай Таалама, ата энеме тарбиялаган. Ошондой эле мен устаттарыма абдан ыраазычылыгымды айтат элем, себеп дегенде ушундай жолду көргөзүп, ошо ыр тандоодо дагы мындай өзлөрүнүн бир чоң жардамы тийди десем болот. Бул ошол биз окуган китептер, биз окуган чыгармалар, же болбосо биздин чөйрөбүз, ошонун баардыгы эле ошо репертуар тандоодо өзүнүн бир үлүштөрү бар. Канча тил билесиз? Канча тилди ырдай аласыз? Эми мен өзү кыргыз тилин эле билем. Эне тилим албетте. Анан орус тилинде ырдаганга мындай аракет кылып, тар чөйрөдө болбосо ырдап жүрөбүз. Анан мага акыркы жылдары өтө кызыктырган ушу түрк тилинде ырдоо өтө кызыктырды. Себеп дегенде Түркия мамлекетинде бир нече жолу болуп, ал жактан досторду күтүп, алардын тилин окуганга дагы мындай буйрук насип этиптир Кудай Таалам. Анан алардын ырларын ырдоо дагы мен үчүн абдан кызыктуу нерсе. Ошол себептен азыр бирин экин түркчө ырларды ырдап жүрөм. Ошол эми негизинен дагы келечекте француз тилинде ырдасам деген дагы ойлорум бар. Себеп дегенде мен апам азыр учурда ушу ардактуу эс алууда, пенсияда өмүр бою ушу француз тили мугалими болуп, чет тил мугалими болуп иштеп келди. Ошо биз кичинекей кезде дагы кээ бир ушу французча ырларды дейбизби, мындай стихтерди жаттатып, ушундай абдан бизди кызыктырчу эле да. Анан ошо апамдын дагы сунуштары бар. Мындай французчада ырдап көрбөйсүңбү деп. Анан ал жактарында абдан кызыгам. Негизи эле эми канча тил билсең ошончо тил билесиң дейт. Анан албетте бардык нерсеге эле жетишкенге аракет кылып жүрөбүз. Апаңыз кайсыларыңызды жактырат? Мен Исраил Наманбаевдин Айданек деген чыгармасын ырдап клипте тартканбыз. Ошол чыгарманы апамдын суранычы менен жаздыргам. Себеп дегенде апам абдан жакшы көрөт эле бул ырды. Азыркыга чейин ушу жакшы көрөт. Анан ушул чыгарманы ырдап чыкчы, ушул чыгарманы ырдап чыкчы деп айтып атып, анан ошол чыгарманы ырдап, авторлорго да жагып, апама эле эмес жалпы мындай эл журтка дагы жагып, абдан мындай туура тандоо болгон деп ойлойм. Ошол анан бардык эле ырларымды жакшы көрүп угушат ата энем. Анан өзгөчө ошо Айданек жөнүндө айтат элем да. Сиз кимдин уулусуз? Апаңыздынбы же атаңыздынбы? Атамдын уулумун. Атамдын уулумун. Албетте бул ата энең бир бүтүндүк болуп, анан сага тарбия береткен, ошо эненин ак сүтү менен алгач дүйнөнү таанып, көрүп, билип, ошол эненин ак сүтүн эмип, айлана көз жүгүртүп таанып, биринчи тилиң чыгып дегендей. Анан албетте атамдын тарбиясы өтө
чоң. Себеп дегенде өзү өмүр бою ушу кызматтарда иштеп жүрдү, мугалим болуп, кийин баягы бир топ жылдагы мектепте директор болуп жүрдү. Анан ошондо баарыбыз да айтат эле, биз мен окуучулардан биринчи айтышым үчүн силер биринчи ошол тартиптүү болушуңар керек. Мен окуучулардан мен бир нерсени талап кылаардан мурда мен силерден талап кылам деп ошондой мындай өтө бекем тартипте бизди өстүрдү да. Көркөм окууга кызыкканыңызды билебиз. Бул кызыгуу качан башталган? Элмирбек Иманалиевди ошол өмүрүнүн акыркы жылдары көп эле жолугуп жүрүп калдык. Анан бир күнү өзүн ырдап берип атпаймынбы? Ырдап берип атсам, сен ырдаба, сен сүйлө дейт. Анан өзү ырдап берди. Анан ырдаганын көрүп абдан Facebook'ка эме деп жазып коюп атпаймынбы? Элмирбек Иманалиевди көрүп ырчы болгум келип кетти депчи. Анан ушундай ырдайт эле да. Тим эле жан дүйнөнү берип ушинтип ырдайт эле. Анан менин көркөм окууга кызыкканым бирден бир себеби ушул раматлык Элмирбек байке жана анын ырлары болду. Баягы көркөм окуу дегенде бир какой-то бир мындай формага түшүп калган, же болбосо формага түшүп калган интонациянын отуруп айталанышы, ананана деп ушундай акындар окуйт эле мурда, же болбосо азыр деле бар андай. Анан ал өзүнүн ырларын көркөм окуганда жөн гана сүйлөп, жөн гана бир керек болсо ошо дем алганы менен, керек болсо кээ бир жеринде үшкүрүп койгону менен көркөмдөп салат эле да. Мен ошол себептен көркөм окуганга абдан кызыгып кеттим. Бул бир. Анан дагы биздин залкар инсаныбыз Дооронбек Садырбаевдин өзүнүн тасмаларында тексти, закадр тексти өзү окуган көп учурлар бар эмеспи? Ошол эле Кыяматта же жана башка фильмдеринде, ошол эле Махабат дастанында. Анан ал киши өзүнүн жазган ырларын ошо өзү текстти окуп атып, тим эле ичинен оор үшкүрүп, мындай адамды бушаман кылып салат эле. Ошолорду көрүп, угуп, анан мен да ошолорго окшошуп окугум келип, ошо менен эле кызыгып кеттим десем болот. Азыр эми мага да абдан жагат, бир өзүнчө бир ырдоо кандай бир жан дүйнөнүн рахаты болсо, бул баягы көркөм окугандагы мен үчүн бир жан дүйнөнүн рахаты болуп калды. Сизге айтылган сын пикирлерге кандай аракет кыласыз? Билесизби, кээде чындык кандай болот экен деп элестетесиң да. Чындык каерде болду экен, же кандай болду экен. Кээде өзүңдүн чын экениңди, ак экениңди билесиң, бирок коомчулукта кандайдыр бир катмар сен жөнүндө ар кандай сөздөрдү айтып, мындай бир адамдардын оюн башка жакка бурмалап турган учур болот да. Ошондой учурда баарын ачыгып мындай айтып нерсени жазып койгуң келет, бирок көп учурда теңгелим келбейт да, теңгелим келбейт. Чындыкты бир гана жараткан Кудайым билет. Ошол биздин жүрөгүбүздө эң негизгиси ошол. Анан калганы биз пендебиз. Мен дагы, тигил дагы, бул дагы, сиз дагы, мисалы, биз келебиз, кетебиз, идеалдуу эч ким жок. Бир гана Кудай таалам билген, Кудай тааламдын чындыгы биз үчүн өтө жогору туруш керек. Ал нерсени айтыштагы мындай айтып жеткирип ашыкча кээде сүйлөп коюш деле, бул менимче ал нерсени кажети деле жок болуп калат. Эл оозунда элек жок деп коебуз. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Аскат Мусабеков кандай инсан? Мен мүнөзүмө түшүнүп болбойт. Аябай жумшак, кебестей жумшакмын деп айтпайм. Мындай чорт этип кеткен жактарым бар да. Бирок кайра эле мындай бат эле ордуна келип калам. Анан кээде бир нерсени айткандан кийин ошого тырышып ошого көкпеттенип койгон да учурларым бар. Жалкоолук эмелерим бар, мүнөздөрүм бар. Ушундай кээде унчаактык да мүнөздөрүм бар.
Биздин көрсөтүүбүзгө келип, жагымдуу маек уруп бердиңиз. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти, маданияттын мыкты кызматкери ырчы Асхат Мусабеков болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.